Саламатсыздарбы урматтуу эже агайлар жана менин сүйүктүү окуучуларым. Анда баарыбыз биргеликте бүгүнкү Кыргызстандын тоолоруна жана чокуларына саякат сабагыбызды баштайбыз. Баарыбыз биргеликте практикалык сабакка атлас, дептер, ручка жана окуу куралдарды даярдап, окуу китебин алып, даярданып олтурабыз. Берилген тапшырмаларды баарыбыз биргеликте активдүү катышып аткарууга жана ошондой эле ар бир тапшырма боюнча терең көңүл бурууга аракеттенебиз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы практикалык сабактын Кыргызстандын тоолору жана чокулары. Анда баарыбыз Кыргызстандын бийик чокуларына саякатка баруу үчүн баарыбыз биргеликте автобустан, орундуктардан орун алабыз. Жана ошондой эле Кыргызстандын тоолоруна саякатка жөнөйбүз. Биздин бүгүнкү жолдо бара жатканда айта кетейин мен силерге. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты Кыргызстандын тоолору жана чокуларын кайталоо менен терең изилдөө жүргүзүү. Экинчи, Кыргызстандын тоолорун жана чокуларын изилдөө менен контур картага жазуу жана эс тутумубузду өстүрөбүз. Андан кийин үчүнчү, мекендин керемет табиятына, тоолоруна көңүл бөлүү менен коргоо жана сактоого ар дайым тарбияланабыз деп ойлойм. Анда жолдо бара жатканда төмөнкү Алыкул Осмоновдун Кыргыз тоолору деген ырсаптарын баарыбыз биргеликте кайталайбыз. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып, уламалап булашып, алда кайда кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып. Кара зоолор ар кай жерде каркайып, катмарлашып калың жерде заңкайып, алма сындуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайып. Мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоодон туздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан, бер жагынан куш эмес, араң гана бороон өтөт калтырап. Кыргыз тоосу, элдин сүйгөн тоолору, мындай сонун асыл тоолор болобу? Асман тиреп, жеңе билер ар качан, өлкөбүзгө кас санаган жоолорду. Мына ушул ырсаптарындагыдай, Алыкул Осмоновдун өзгөчө Кыргыз тоолору деген ырларындагыдай айтылгандай, биздин Кыргызстандын 98% тоо болгондуктан тоолор жөнүндө ак калпактуу ак карлуу мөңгүлөрүбүз жөнүндө көптөгөн эң кооз керемет ырсаптары жазылган. Анда баарыбызга бүгүнкү практикалык сабакта биринчи тапшырмабыз тест менен иштөө. Кыргызстандын тоолору жана чокулары боюнча практикалык сабакта берилүүчү тапшырмаларды аткарабыз. Биринчи, Кыргызстандагы эң бийик чоку. Асы Лелин, Бсы Гималай, Всы Жеңиш, Гсы Хан Теңири. Баарыбыз биргеликте берилип жаткан ар бир тесттин тапшырмаларын дептерге жазып, туура жообун аткарып отурабыз. Экинчи, 7439 метр жана 7134 метр кайсы тоолордун бийиктиги? Асы Лелин, Чаткал, Бсы Пирамида Данков, Всы Аскалуу, Жеңиш, Гсы Жеңиш, Лелин. Анда балдар, силер бул экинчи тесттин жообун жаздыңар деп ойлойм. Үчүнчү, Бештөр чокусу кайсыл тоодо жайгашкан? Асы Чандалаш тоосунда, Бсы Түркистан тоосунда, Всы Пскем тоосунда, Гсы Фергана тоосунда. Бул үчүнчү тесттин да жообун туура карап, ойлонуп жаздыңар деп ойлойм. Төртүнчү, Кыргызстандын Тянь-Шань тоолору канча тоо тизмегине бөлүнөт? Асы 4, Бсы 5, Всы 3, Гсы 2. Төртүнчү тесттик суроонун жообундагы силер дептериңерге туура белгиледиңер деп ойлойм. Бешинчи, Тянь-Шандын толук тоо тизмегине кирген, Тянь-Шандын түштүк тоо тизмегине кирген тоону белгилегиле. Асы Кара Кожор тоосу, Бсы Кыргыз ала тоосу, Всы Күнгөй ала тоосу, Гсы Тескей ала тоосу.
Анда балдар, силер 5-чи тесттин туура жообун белгиледиңер деп ойлойм. Мына ушул баарыбыз биргеликте экранга карап, туура жообун белгилеп алабыз. Мисалыга, биринчи Кыргызстандын эң бийик чокусу бул Жеңиш чокусу. Силер туура белгиледиңер деп ойлойм. Экинчи 7439 метр бул Жеңиш чокусунун бийиктиги, 7134 метр бул Ленин чокусунун бийиктиги. Ошондо жообу Гсы болот. Үчүнчү, Бештөр чокусу кайсыл тоодо жайгашкан? Негизинен Бештөр чокусу бул Пскем тоосунда жайгашкан. Силер туура белгиледиңер деп ойлойм. Андан кийин төртүнчү, Тянь-Шань тоолору Кыргызстандын канча тоо тизмегине бөлүнөт? Негизинен 3 тоо тизмегине бөлүнөт. Бешинчи, Тянь-Шандын түштүк тоо тизмектерине кирген тоону белгилегиле. Анда бул жакта эң негизинен түштүк Тянь-Шанга Какшал тоосу белгиленип турат. Баарыңар туура белгиледиңер деп ойлойм. Андан кийинки тапшырма контур карта менен иштөө. Баарыбыз биргеликте атластарды колубузга алабыз. Ошондой эле Асы Кыргызстандын төмөнкү тоолору жайгашкан ордун аныктап, контур картага жазгыла. Биринчи Чаткал тоосу, экинчи Какшал тоосу, үчүнчү Жаман тоо, төртүнчү Фергана тоосу, бешинчи Тескей ала тоосу, алтынчы Талас ала тоосу, жетинчи Кыргыз ала тоосу, сегизинчи Молдо тоо, тогузунчу Ат башы кырка тоосу, 10-чу Алай кырка тоосу. Мына ушул тоолорду силер контур картага толук ордун аныктап жазасыңар деп ойлойм. Андан кийин Бсы экинчи тапшырмабыз. Кыргызстандын төмөнкү бийик чокуларын аттары менен деңиз деңгээлинин бийиктиги канча метр экенин иликтөө жүргүзүп, контур картага белгилеп жазгыла. 11-чи Манас чокусу, 12-чи Ленин чокусу, 13-чү Жеңиш чокусу, 14-чү Аламүдүн чокусу, 15-чи Афлатун чокусу. Мына ушул чокуларды силер картага толук ордуна жайгаштырып, бийиктиги менен кошуп белгилеп жаздыңар деп ойлоймун. Анда баарыбыз биргеликте контур картада кайсыл жерде орун алганын аныктап алабыз. Чындап эле 8-чи класстын географиясында жазылган бул контур картада ар бир тоонун чокуларын силер китептен карап ар бирин аныктап, изилдеп чыгасыңар деп ойлойм. Андан кийин Кыргызстандын тоолору жана чокулары бул китептин 8-чи класс китебинде атайын таблица жазылган. Мына ушул таблицанын негизинде силер контур картага ар бир тоо жана чокуларды аныктап, жазып, ордун аныктап чыгасыңар. Кийинки тапшырмабыз, бул 3-чү тапшырмабыз баш катырма оюну. Анда биринчи тапшырма төмөнкү тоолорду чокулары менен дал келтиргиле. Биринчи Күнгөй ала тоосу, экинчи Тескей ала тоо, үчүнчү Кыргыз ала тоосу, төртүнчү Фергана тоо. Асы Үч Сейит, Бсы Аламүдүн, Всы Чоктал, Гсы Каракол. Мына ушул 4 тоону чокулары менен жогоруда жообу деп жазылган жерге А, Б, В, Г, Д деп кайсыл биринчиге мисалыга кайсынысы туура болсо ошол Асы деп жазасыңар мисалыга, экинчиге Бсы туура болсо Бсы деп жазасыңар, өзүңөр туура ойлонуп ар бирин аныктап чыгасыңар деп ойлойм. Экинчи чокуларды бийиктиги менен дал келтиргиле. Биринчи Манас чокусу, экинчи Бештөр чокусу, үчүнчү Афлатун чокусу, төртүнчү Батыш Аламүдүн чокусу. Асы 4895 метр, Бсы 4503 метр, Всы 4482 метр, Гсы 4229 метр, Дсы 4771 метр. Силер мына ушул ар бир 4 тоону ордун аныктап, жана ошондой эле алардын чокуларын туура так белгилейсиңер деп ойлоймун. Контур картага эгер баарын белгилеген болсоңор дептериңерге, анда баарыбыз экранга көз чаптырып туура же ката экенин аныктап алабыз. Чындап эле, мисалыга Күнгөй ала тоосу. Күнгөй ала тоосунун чокусу Чоктал, Тескей ала тоосунун чокусу Каракол,
Кыргыз ала тоосунун чокусу Батыш ала мөтөн чокусу, Фергана тоонун чокусу Үссей чокусу. Эгерде силер мына ушундай белгилеген болсоңор, туура болуп эсептелет. Баарыбыз биргеликте чогуу дептерге жазган аткарган тапшырмабызды, 3-чү тапшырманы текшеребиз. 2-чи тапшырма чокуларды бийиктиги менен дал келтиргиле дегенде, Манас чокусу биринчи. Бул Манас чокусунун бийиктиги В-сы 4482 метр. Экинчи 5-4 чокусу. 5-4 чокусунун бийиктиги Г-сы болуп эсептелет. Бул 4229 метр. Үчүнчү Афлатун чокусу. Афлатун чокусунун жообу Б-сы болуп эсептелет. Бийиктиги 4503 метр. Төртүнчү Батыш ала мөтөн чокусу. Бул А-сы болуп эсептелет. Жообу 4895 метр деңиз деңгээлинен бийик орун алган. Силер мына ушундай туура белгиледиңер деп ойлойм. Андан кийин 4-чү тапшырма ойлон, изден тап оюну аркылуу берилген суроолорго жооп жазуу. Анда биринчи суроо Түндүк Тянь-Шань тоолоруна кирген, Түндүк Тянь-Шаньга кирген тоолорду жазгыла. Экинчи Ортоңку Тянь-Шань тоо тизмегине кирген тоолорду жазгыла. Үчүнчү Түштүк Тянь-Шань тоо тизмегине кирген тоолорду жазгыла. Баарын биргеликте силер дептериңерге мына ушул тоо тизмегине кирген тоолорду ойлонуп, кайсы тоолор эң негизинен Түндүк Тянь-Шаньга кирет, кайсы тоолор Ортоңку Тянь-Шаньга, кайсы тоолор Түштүк Тянь-Шаньга кирерин аныктап жаздыңар деп ойлойм. Эгерде мына ушул тапшырмаларды жазган болсоңор, анда баарыбыз биргеликте аныктап чыгабыз. Түндүк Тянь-Шань тоолоруна кирген тоолор булар эң негизинен Талас ала тоосу, Кыргыз ала тоосу, Күнгөй ала тоосу, Тескей ала тоолору жана дагы көптөгөн тоолор бар. Эгерде ушул тоолорду жазып кеткен болсоңор, туура деп эсептелет. Экинчи Ортоңку Тянь-Шаньга кирген тоолор булар Акшыйрак тоосу, Жетим тоо, Нарын тоо, Көлү, Кекирим тоо, Молдо тоо, Чаткал, Чандалаш тоолору кирет. Эгерде мына ушул тоолорду жазган болсоңор, азаматсыңар, эң туура деп эсептелет. Үчүнчү Түндүк Тянь-Шань тоо тизмегине кирген тоолор Фергана кыркатоосу, Түркистан, Какшал, Чоң Алай, Алай тоолору түштүк аймагындагы деги эле Кыргызстан түштүк аймагындагы тоолор кирет. Эгерде мына ушул тоолорду жазган болсоңор, баарын туура белгилеп, китепти жакшы окуп, жакшы маалымат алган үчүн туура жаздыңар деп ойлойм, азаматсыңар. Анда балдар, бүгүнкү биздин практикалык сабагыбызда үйгө берилүүчү тапшырма, баарыңар дептериңерге жазып алгыла. Кыргызстандын тоолору жана чокуларын контур картага жазып, картадан аныктап, жана ошондой эле китептен мына ошол Кыргызстандын тоолору боюнча орографиялык схема деген теманы жакшылап окуп, ар бир тоо жана чокулары боюнча аныктап келесиңер деп ойлойм. Анда балдар, баарыңар бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга терең ыраазычылык билдирем. Ар дайым ар бир сабакка терең көңүл буруп, эмгектенип, билим алгыла.